9 күндүк тынчтыктан кийин ушул болду. Израиль кече Газанын түштүгүнө жана борбордук бөлүгүнө сок курду. Ал Хамастын өз аскерлерине жасаган чабуулдарына жооп кылганын билдирди. Мындан улам ок атышпоо келишими кыл учунда турду. Чабуулдардын бири деңиз жээгиндеги кафеге жасалды. Анда Хамастын жогорку даражалуу командири жана дагы 5 согушкер өлтүрүлдү. Бирок дарыгерлер ооруканага келгендердин көбү жай тургундар, анын ичинде жаш балдар экенин айтышты. Келишим кайда? Трамп кайда? Бул туруксуз келишимге кепилдик бергендер кайда? Деп талап койду жер которгондордун бири Рафат Аль-Махдид. Израиль анын жооп кылуусуна Хамас менен Рафахтагы Израилди колдогон кошундардын кагылышуусу себеп болду деген маалыматты четке кагып, Хамас анын аскерлерине бир нече түз чабуул жасаганын айтты. Израиль армиясы бул видеону жарыялады. Алардын айтымында, мында Хамастын согушкерлери Израиль аскерлери көзөмөлдөгөн аймакка өтүп, аларга абадан сок курулганы көрсөтүлгөн. Биздин аскерлер ок атышпоо келишимине ылайык террордук инфраструктураны жок кылуу үчүн Рафах аймагында иштеп жатканда, аларды көздөй танкка каршы ракета жана ок атылган. Бул тууралуу бүгүн Израиль армиясы кабарлады. Коркунучту жоюу үчүн жол иретинде Израиль аймакка сок кура баштады. Хамас кече түнү элдешүү келишимде бекем турганын жана дагы бир барымтадагы израилдиктин сөөгүн тапканын, эгер жеринде ыңгайлуу шарт түзүлсө, аны өткөрүп берерин билдирди. Бирок Хамастын көчөлөрдө турушу бул келишимдин кийинки кадамдары, анын ичинде бийликти өткөрүп берүү жагы али алдыда чечилиши керек экенин эскертет. Ага чейин бул элдешүү Газаны бүтө элек согуш менен али белгисиз тынчтыктын ортосундагы арасат абалда кармап турат.